Арыбаңыздар, урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейман тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдалиева. Айтсаңыз, сиздин кандидаттык диссертацияңыздын темасы бул Кытай кыргыздарынын руханий маданияты деген темада экен, бирок мына Кичи Үркүн деген бир ачылбай жаткан бир өзүнчө бир мындай катмар бар экен, көпчүлүккө белгисиз. Кичи Үркүн деген бир теманы азыр илимий эмгек катары өзүңүзгө алдыңызга коюп, ошону изилдеп жаткан экенсиз. Негизи эле Үркүндү билебиз, бир Үркүн болгон. 16-жылы белгилүү окуялар болгон. Бирок Кичи Үркүн деген ал эмне, мындай негизи эле мындай сөздү уга элек экенбиз да. Рахмат сурооңузга. Мен үчүн абдан баалуу суроо деп эсептейм. Анткени өзүм кандидаттык ишимди жактагандан кийин бул көп жолу Кытайга илимий экспедициялар менен барууга туура келди. Кытайдын көп аймагында болдук. Ошо менен эле бирге Кытайдын Фую кыргыздары, Тарбағатай кыргыздары, андан кийинки бул Кытайда атайын бир 7 айыл бар да, улуттук айыл статусун алган айылдар бар. Бул ушул 7 айылда Үркүндөн ошо 1916-жылкы көтөрүлүштүн калып калган кыргыздар мына ошол статус алган улуттук айылдарда жашашат да. Бул экспедицияга дагы биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети атайын илимий экспедиция уюштуруп, ошо 1916-жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата 2015-жылы илимий экспедиция менен мына ошол эки Иле Казак автономиялык областында 15 күндүк экспедиция болду да. Мына ошол экспедициядан биз ооз-эки тарыхты жазууга туура келди да. Анан ушу менин таң калганым, биз суроо берип, кайсыл убакта келдиңиздер эле, Кыргызстандын кайсы аймагынан келип ушул жерге туруп калдыңыздар, 1916-жылды келдиңиздерби деген сурообузга алар мындай деген, кайра бизге өтмө суроо менен кайрылышты да. Балам, айтыңызчы, кайсы Үркүндү айтып атасыз деп. Анан мен үчүн бул абдан ошо изилдөөчү катары жаңылык суроо болуп эсептелинди. Анан кайсы Үркүн десек, алар айтып беришти, бизде Улуу Үркүн, Орто Үркүн, анан Кичи Үркүн деген түшүнүк бар. Башкача айтканда чоң качкын, орто качкын, кичүү качкын деген түшүнүк бар деди да. Анан ошону сурап отурсам, бул Улуу Үркүн же болбосо чоң качкын 1916-жылдагы Орусия империясына каршы көтөрүлүштүн негизинде өзүңүз билесиз, мына ошол эки кыргыздар качууга, кыргыздар жана казактар ошо Кытайдын аймагына качышкан. Андан кийин Орто Үркүн болсо, же болбосо орто качкын деп коет экен ал жерде. Бул атуулдук согуш мезгилинде, граждандык согуш мезгилинде көтөрүлүштөрдүн негизинде ошо Беловодский көтөрүлүшү, Көлдөгү көтөрүлүш жана нарындагы көтөрүлүштүн негизинде орус мурунку офицерлер, империянын чиновниктери менен бирге айрым байманаттар да катышкан экен да. Андан кийин үчүнчү бул Үркүн, Кичи Үркүн деп абдан кеңири маалыматтанышат экен, ал жерде абдан жакшы билишет экен. Бул коллективизация мезгилиндеги качкын же болбосо Үркүн бул ушул коллективизация мезгилинде туура келет да. 30-жылдардын башы экен да. 30-жылдардан ошо 1930-жылдардан 34-жылдарга чейинки качкынды ал жерде Кичи Үркүн деп аташат да. Ушул Кичи Үркүн кайсыл Кыргызстандын кайсыл аймактарын камтыган экен ошондо? Бул Кичи Үркүн боюнча ошол эки сурап келсек, көбүнчөсү айтышты, бул көлдөн баргандар экен, нарындан баргандар ошо жашашат экен. Бүгүнкү күндө Иле Казак автономиялык областында Көктерек, Шаты деген улуттук айылдар бар да. Мына ошол эки айылдарда бүгүнкү күндө ошол Кичи Үркүндө баргандардын урпактары да ошо Кытай жерде жердеп калышкан. Бул 30-31-жылдары ошол жака качып баргандар. Ошо көтөрүлүштөрдүн негизинде. Көлдөн башка аймактар камтылган бекен ошондо, ошол Кичи Үркүнгө? Кичи Үркүнгө көлдөн башка камтылганын биз байкаган жокпуз. Эми бул жерде карап турсак, өтө ушул кытайлык кыргыздардын арасында өтө бай тарыхты алып чыксак болот да. Анткени биздин ушу экспедициябыздын негизинде 1898-жылы Анжиан көтөрүлүшү болуп атпайбы? Мына ошол көтөрүлүштө качкандар дагы бар экен да.
мына ошол көтөрүлүштүн негизинде Анжиян тараптан. Анжиян тараптан, Кетмен төбөдөн барган, мына ошол жерде Таластан баргандар дагы, ошо куш чуурулар дагы бар да. Отурташ калган. Мына ошол жерде бул бүгүнкү күндө ал Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областында бир айылга бардык. Мына ошол жерде биздин ушул ООЗ-2 эс тутум деп атпайбызбы? Мына ошол экиндей маалыматтарды жыйнаганда 1898-жылкы маалыматтарды да ала алдык да. Анжиян көтөрүлүшү деп калбадыңызбы? Буга байланыштуу бул коллективизация, коллективдештирүү өнөктүгү кыргыздардын деги эле бүт ошол убакта Советтер Союзунда дыйкандардын ошо коллективдештирүүгө каршы чыккандардын дагы мындай көтөрүлүш менен коштолгонун билебиз да. Ошо мисалы Ак Чубак эң эле мындай азыркы учурда жаңыдан билине баштаган Ак Чубак көтөрүлүшү дегенди билебиз да. Ал кайсы жерде болгон? Ак Башынын аймагында. Ооба, рахмат сурооңузга. Мына ошол 1898-жылы бул Орусия империясына чыгып атпайбы? Анжиян көтөрүлүшүчү. Эми ушул Россия империясына каршы көтөрүлүштөр менен дагы байланышып атат да. Андан кийин Совет доору менен, мына кичи үркүн бул Совет доорундагы көтөрүлүш да, ошо коллективизация мезгилиндеги. Анан ошо сиз жакшы суроо бердиңиз Ак Чубак көтөрүлүшү боюнча. Бул Ак Чубак көтөрүлүшү 1931-жылы Ат башы Нарын кантонунун ошо Ат башы аймагында чыккан көтөрүлүш болуп эсептелинген. Бул көтөрүлүшкө кызыгуумдун себеби дагы абдан кызыктуу болду. Мен өзүм ушул Ат башы районунун Казыбек айылынын тургуну болсом дагы, ушул Кытайга экспедицияга барганда ошол Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Казыбек Мамбетиминов жөнүндө эскерүүлөрдү дагы жыйнадык да. Анан ушул жердеги качкындардын, ошо Ак Чубак көтөрүлүшүнүн негизинде барып калгандардын дагы урпактарына дагы жолуктук да. Анан ушу мени абдан таң калтырды да. Биз Үркүн деген, мына сиз айтып атасызбы, изилдөөчү катары дагы Үркүн деп бул 1916-эле жылда айта турган болсок, 30-жылдагы ушул 30-жылдардан да баштап качкан турбайбы бул кичи Үркүндөгү окуяларды да кездештирдик. Анан эми бул Ак Чубак көтөрүлүшү эмне үчүн, бул көтөрүлүш эмне үчүн чыкты деген дагы суроолор болот. Анткени коллективизацияга каршы ушул аймактарда, жеке эле ушул Нарында эмес, Кыргызстандын ар бир аймагында көтөрүлүш болгон экен. Бул 1929-жылы ушу СССР 29-жылдан 31-жылга чейин СССРдин аймагында эле 3000ден ашык көтөрүлүш болгон. Коллективдештирүүгө каршы. Коллективдештирүүгө каршы. Анын ичинде бизде Кыргызстанда мына биз өзүбүз айтып аткан Ак Чубак көтөрүлүшү. Бул эң ириси го дейм, эң эле ири ошо Ак Чубак көтөрүлүшү окшойт. Дыйкан малчын ошо коллективдештирүүгө каршы чыккандардын. Жок, жеке эле Ак Чубак көтөрүлүш эмес, бул Таласта дагы, Димитриевкада дагы ири көтөрүлүш болгон. Ошондой эле бул Сузакта чоң көтөрүлүш болгон экен, түштүк аймакта. Андан кийин бул Көл тарапта дагы чоң көтөрүлүштөр болгон да. Бул көтөрүлүштөрдүн баары аеосуз басылган. Анан аргасыздан чек арага жакын жердегилер Кытайга качып кетүүгө аргасыз болушкан. Анын ичинде Ак Чубак көтөрүлүшүнүн катышуучулары негизинен Кытайга өтүп кетишкен. Анткени көтөрүлүштүн башталышынын ошол бүгүнкү күндө дагы мисалы эс тутум жайлары деп атпайбызбы? Ошол эс тутум жайлары бүгүнкү күндө начальник Кокту деген жер бар. Мына ошол эки көтөрүлүштүн башталышына бирден бир Ак башынын Казыбек айылында. Казыбек айылында, бул Ташрабатка кетип бара жаткан жерде, Шырыкты деген жерде ошо начальник Кокту деген жер бар. Мына ошол жерде начальник, заставанын начальнигин өлтүрүшүп, анан Кытайга жол ачылган. Кытайга жол ачылгандан кийин анан негизги масса ошол Кытайга качууга аргасыз болгон. Эми бул жерде кээ бирлер айтышат, бул Кытайга жалаң бай манаптар катышкан деп. Бирок ал негизинен изилдөөлөргө келе турган болсок, бул туура эмес экен. Анткени айрым жеке эле бай манаптар эмес, ошол бай манаптар менен чогуу орто дыйкандар, анан кедей кембагалдардан дагы ошол көтөрүлүшкө катышкандар болгон да. Алардын ошол масштабы кандай болду экен? Мисалы ошол Ак Чубак Ат башыдагы көтөрүлүш, Көлдөгү көтөрүлүшкө канча калкты камтыган, канча адам качкан экен? Канчасы курман болгон? Ошол тууралуу маалымат таптыңызбы? Бул боюнча эми такталган маалыматтар жок, бирок биз ООЗ-2 маалыматтардын, ООЗ-2 тарыхтын негизинде ошол Ак Чубак көтөрүлүшүндө эле 200 киши
курман болгон жана аябыз жазаланган негизинде ошо көк аргын суусунда Кытайга качып бараткан жеринен кызыл аскерлер келип туруп анан пулемет менен атып өлтүрүшкөн экен. Ошондо ойлоп көрүңүз, ошо бир айылдан 200 киши деген бул өтө айылдын тетел айылда ал убакта кыргыздардын айылдары чакан эле болгон. Анан ошол көтөрүлүштүн негизинде 8 киши атууга кеткен. Анын ичинде Казыбек дагы биринчи эң жогорку жаза ошол өкүм кылынган. Казыбек Казалчы деп белгилүү болгон. Казыбек Казалчы ал дагы ошол атууга кеткен, бирок кийин аныкы жазасы 10 жылга алмаштырылып, Чирчик станциясына Өзбекстанга кетти деген гана маалымат бар. Андан кийинки архивдик маалыматтарда үзүлөт. Ал киши жөнүндө маалымат кездешпейт да. Ушул Кичи Үркүндүн эркини менен Кытайга барып отуруп калган кыргыздардын саны канча экен? Дегиз эле канча киши адам үрккөн да? Ошо баардыгы ошол жакта калып калганбы? Кандай болгон? Эми баардыгы калган эмес. Ал жерде ошол үркүнгө, кичи үркүнгө качкандарды советтик армия, советтик аскерлер ал Кытай жергесинде дагы өзүнүн куугунтугун уюштурган, атайын операцияларды уюштурушкан. Кытайдын аймагына кирип барган. Кытайдын аймагына атайын операцияларды уюштурушуп, аларды кармап алып келишкен. Мисалы ошол Абдылда Жаанбаев, көтөрүлүштүн жетекчиси, Ак Чубак көтөрүлүштүн бирден бир жетекчиси Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиевтерди ошол Кытай жергесинен кармап алып келишкен. Казыбек дагы ошол Кытай жергесинен Какшаалдан колго түшкөн экен. Анан Караколго алып келип, Караколдун түрмөсүнөн кийин Бишкекке, Фрунзеге этапировать этилишкен да. Эми бул жөнүндө так маалыматтар жок. Бул хозяйство, жосо чарба, канча чарба качкандыгы жөнүндө архивдик маалыматтар кездешет. Эсептөө бирдеги бул чарба, бир түтүн деп койсо болот. Түтүн, чарба. Эми ошол бир түтүндү 5 кишиге көбөйткөндө болжол менен бир 35 000 бул минималдык, максималдык 50 000ге чейин качкандыгын айтууга болот. Бул башы ысык көл аймактарынан. Бул түндүк эле аймактарда мына ошончо чарбага туура келип атат да. Көпчүлүгү калып калса керек, же баарын кайтарып кармап келүүгө мүмкүн эмес болгондой эми ал убакта. Эми калып калгандары урпактарына мен жогоруда айтып өттүм, бул Кытайда бүгүнкү күндө жашап жатышат. Биз алардан дагы интервью алып келдик. Көбү ошол бүгүнкү күндө Кытайда жашап жатышат, урпактары калып калышкан. Мына сиз тарыхчы, кесипкөй тарыхчы катары сиз өзүңүз Кытайга барып угуп атасыз. Орто үркүн, анан кичи үркүн болгону тууралуу. Бизди айтпай эле коелу, тарыхчы эмес адамдарды. Ал эми кыргызстандык ошо кары картаң аксакалдардын эсинде калыптырбы? Ошол жөнүндө маалымат уктуңуз беле ага чейин же кийин мурун изилдеп сураштырып көрдүңүзбү? Кыргызстандыктардын эсинде калыптырбы ошол кичи үркүн? Абдан жакшы суроо деп ойлойм. Анткени мен буга чейин бул бир гана үркүндү ошо биз 1916-жылы баарыбыз кыргызстандыктар үчүн бир гана үркүн 1916-жыл. Мен ошо таң калтырганы ошол кытайлык ооз-эки тарых жосо эс тутумда ошол эки орто үркүн, анан кичи үркүндүн калгандыгы мени абдан таң калтырды. Кыргызстандыктардын эсинде калыптырбы? Ким билет, айтып жүргөндөр, мындай негизи сураштырып көрдүңүзбү кийин? Кийин айтсам, ал ошол окуялар жөнүндө гана айтышат да. Мисалы Ак Чубак көтөрүлүшү жөнүндө, же ошо коллективизация мезгилиндеги көтөрүлүштөр жөнүндө, бирок кичи үркүн деген сөздүн өзү жок. Ошол окуялар эсте калган бекен? Окуялар сөзсүз түрдө эсте калган. Мисалы, бул окуялар боюнча Сейитказы Андабековдун дагы эскерүүсү, Кыргызстанга белгилүү маданий ишмер Сейитказы Андабековдун эскерүүлөрү бар экен. Бул Сейитказы Андабековдун атасы дагы Андабек чоң ата да бул окуя жөнүндө көп айтчу эле. Ошондой эле бул Курман Акун жөнүндө айтсам болот. Ошол пограничник, ат башыдагы пограничник айылынын тургуну бул Курман Акундун эскерүүсү бар бүгүнкү күндө. Ошол көк аргында 200 киши атканда анын атасы айтат экен, мени бекем кучактагының дейт экен дагы. Анан багы 200 кишини атканда багы ошол жалгыз 9 жашта болгон экен, ошо Курман Акун аман калат экен. Анан Курман Акундун эскерүүсү боюнча багы бала эми эс ооп жатып калгандан кийин бир кезден кийин ушунчалык шырылдаган суу угулуп атат дейт да. Анан бул каяктагы суу десе, көрсө ошол 200 адамдын каны шырылдап агып жаткан экен да. Бул ошол бир эскерүү.
Албай атасынын астында калып аман калган экен да. Атасы багыр экөөбүзүн ушу мен өлсөм да балам аман калсын деп бекем кучактаган. Андан кийин бул ушул эсимде проектисинин негизинде ушул ат башыда Мүсалы Сокур деген белгилүү бир инсан болгон экен. Ал ошол эжен ошол Мүсалынын кызы Зуурабүбү ападан ушул эскерүү алдык. Ушул эскерүүдө ошол Мүсалы өзү 13 жашта болгон экен, Кытайга качкандачы. Ушул ак чубак көтөрүлүшүнүн негизинде Кытайга качат экен. Сүйүндүк Турсун деген басмачылар менен Кытайга качып, ошол жерден советтик аскерлердин операциясында ошо Кытайдагы качкындарды алып келүү операциясынын негизинде багы ок атып баштаганда жүрөгү түшүп, жаш бала да аскадан секиргенде асканын урчугу келип багы көзүн тешип кетет да. Анан ошо менен акыры ал 47-жылга чейин, 31-жылдан 47-жылга чейин Кытайда кайыр сурап жүргөн, анан толугу менен сокур болуп калат да, айсыз болуп. Анан 47-жылы бияка Кыргызстанга келет. Кыргызстанга келгенден кийин анын КГБнын тарабынан суралып, анан өзү эми багы майып болуп калгандыктан кийин бул эч кандай коркунуч туудурбайт деп ат башыга кетүүгө уруксат берет. Анан ошол киши айтчу экен, менин жүрөгүм токтоп калганга чейин бул кайгылуу окуяларды айта берем деп ушинтип айтканы бар да. Анан ошол Мүсалы атанын окуясы дагы бул кайгылуу окуя. 13 жашар Мүсалы 9 жашар Курман акунуна жаш тестер балдар ошореки ооз-эки тарыхта айтылып сакталып калган да булардын окуясы. Ак чубак көтөрүлүшүнүн ошол масштабы жөнүндө, катышуучулар жөнүндө маалымат айттыңыз. Мисалы андан башка Ысык көл аймагы Сузак Талас деп атасыз да, ал жактагы масштаб кандай болгон? Алар эми Кытайга кача алган, мисалы Сузактан менен же Таластан Кытайга качуу мүмкүн эмес да. Алардын тагдыры кандай болгон? Ал жактагы көтөрүлүштөр кандай? Бул боюнча 1930-жылы Димитриевкада башталат экен бул көтөрүлүш. Талас шаары мурда Димитриевка айылы болчу. Ушул Димитриевкада башталып, ошол түрмөгө кол салуу болот. Түрмөдөгү анткени белгилүү байманаптарды ошол жерге камалат экен. Ошону бошотуу үчүн эл көтөрүлөт, эл нааразы болот бийликке. Ошентип Димитриевкага кол салганда бул жерде дагы архивдик маалыматтар тастыктайт, бул жерде да 200 киши атылат. 200 киши ошо түрмөгө кол салгандарды атып ошол жерден жок кылат. Анан калгандары айласынан качып басмачылык кыймылды уюштурууга аргасыз болот дагы. Таласта. Анан Таластан Кетмен төбөгө качууга аргасыз болушат. Анткени аларды массалык түрдө куугунтуктоо башталат. Жеке эле ошол көтөрүлүшкө катышкандар эмес, балдарына дагы куугунтук башталат да. Анан айласынан Кетмен төбөгө ошол топтолушат. Анан бул боюнча ошо партиялык документтерде, ошо архивдик партиялык документтерде жазылат. Ошол Кетмен төбөдөн качкандарды ал жерге дагы кысым көрсөтүү, көтөрүлүштүн жетекчилерин камоо же болбосо кайрадан өзүнүн мекенине Таласка алып келүү маселелери каралат да. Мына ошол жерде абдан көп адам топтолот. Алардын максаты эми ошо Кетмен төбөдөн андан ары кандайдыр бир Алайга баруу, багы жол таап Алайга баруу, андан ары Эркештам аркылуу Кытайга качуу максаты болгон экен да булардын дагы. Жок, Кетмен төбөдөн ары кете албай Кете алышкан эмес. Анткени алардын тагдыры кандай болгон анан? Алардын тагдыры көбү ошол жерден сүргүнгө айдалышкан, түрмөгө камалышкан. Анан жогоруда айтып өттүм, алардын жеке эле ал адамдар эмес, балдары дагы жазага тартуулаган. Анткени атайын ушу архивде тизме бар. Ушул Кытайга качкандардын дагы тизмеси болгон. Ошол НКВД атайын тизме түзгөн экен. Анткени Кытайга качкандар бул жерде калган туугандары, бала чакасы, бир туугандардын баардыгы катуу көзөмөлдө болгон экен да. Мына ошол эркиндей атайын тизмелер. Ошолордун мына
буга чейин бир маалыматтар бар. Алар даттанып советтик борбордук бийликке, Москвага чейин даттанып, өздөрү көтөрүлүшчү болуп алып, анан кайта ошо советтик бийликке даттанып, кандай жан соогалаганбы, эмне себептен кайрылган, ошол эле Москвага кат жазып жолдошкон экен көтөрүлүшчүлөрдүн атынан. Ал боюнча булар көтөрүлүш болгонго чейин жазышкан да. Анткени 1929-жылы мисалы Казыбек Мамбетеминов алар Оренбургка ошо кулакка тартылышкан. Кулакка тартылып, байманаптар сүргүнгө айдалып, ошол Оренбургда жүргөн кезинде ошол бийликке нааразы болушкан. Анткени эмне үчүн бизди ушурекиндей кулакка тартылдык, эмне себептен? Анткени кулакка тартылуунун өзүнүн атайын мыйзамдары болгон. Мына ошол эки мыйзамга баш ийбей, кээ бир жерде орто дыйкандар деле кулакка тартылган да. Мисалы 2 уyu бар, же болбосо 10 уyu бар адамдар деле кулакка тартылышкан экен. Ал жерде туура жазылган. Мисалы канча кою болсо, канча уyu болсо, 65 жашка чыккандарды, боюнда бар аялдар ал ошол эки сүргүнгө айдалбаш керек эле да. А бирок анын баардыгы көз жаздымда кала берген. 65 жаштан өткөндөр деле, 70 жаштагы, 80деги аксакалдар деле ошо кулакка тартылган. Анан алар Оренбургка барганда эч кандай жашоо булагысыз калган. Жумуш берилген эмес аларга. Каражат жок. Каражат жок болгон. Анан айласынан ошол Москвага биринчи Фрунзеге жазышкан экен. Эч кандай жооп болбогондон кийин айласы жок ошол Калилинге Москвага жазышкан. Мына ошол эки каттарды карап турган болсок, бүгүнкү күндө ошо биздин борбордук архивде конверттери менен сакталуу ал каттардын. Каттардын жазылышын карап турган болсок, стилистикасы жагынан ушунчалык сабаттуу жазылгандыгын көрүп, орус тилинде жазылгандыгын кыргыздар жазган каттар. Кыргыздар мен абдан таң калды да. Анан бул каттарды ким жазды болду экен деп баягы изилдеп, биз эми изилдөөчү катары баягы кызыгып, бир адамдын тагдыры канча адамдын тагдырын алып барат да. Анан ошентип изилдеп отуруп, Казыбектин ырларында ушул Жусуп Кангелдин деген сабаттуу жан экен, калеми түшпөйт экен колунан деген ырсаптарын жолуктуруп, анан бул ким болду экен деп отуруп, анан ошол Кангелдиндин, Жусуп Кангелдиновдун өзүнүн каты туш келди да. Көрсө бул абдан билимдүү, ошол орус түзем мектебинде окуган, кийин ошол Пржевальский кантонунда иштеген, анан кийин кулакка тартылып, анан ошол каттарды мүмкүн ошо Жусуп Кангелдинов жазып бергенби деген ой пайда болду да. Анан чындыгында карап турсак, ошол Жусуп Кангелдиновдун катынын түзүлүшү, сабаттуулугу, жазгандыгы, маанилүүлүгү абдан бүгүнкү күндө ушу сөзсүз түрдө изилдөөчүлөрдү кызыктырат болуш керек деп ойлойм. Демек, көтөрүлүшкө чейин эле жергиликтүү бийликти айтпай эле кой, Москвадагы борбордук бийликке эскертүү берилген экен да. Ушундай мыйзамсыздык, адилетсиздик болуп жатат. Мыйзам бузуу менен жазалоолор болуп жатат. Мисалы жазага тартылбай турган жазага тартылып жатат деп элдин нааразычылыгы бышып атканы тууралуу борбордук бийлик эскертилген экен. Бирок ага көңүл бурулбагандан кийин жанагындай массалык деңгээлде көтөрүлүш болуп, каршылык көрсөтүү болгон экен да. Ооба, албетте. Эми ошол эки каттар жөнөтүлүп турган, канчалаган мисалы архивдик маалыматтарда бир эле кат эмес, бир нече ошо Кыргызстандын аймагынан каттар жазылган экен. Бирок эч кандай сиз айткандай, багы алар Оренбургтан келишкенден кийин деле өз көзү менен көрүп атышпай, ошол коллективизация, туташ коллективизация башталып атат. Канчалаган адамдарды шайлоо укугунан ажыратып атат. Бул шайлоо укугунан ажыратуу деген эмне болгон? Башкача айтканда, ал эч жерге жумушка орношууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Мындай совет бийлиги ал адамдарды мындай кереги жок адам сыяктуу эле, кандай деп айтсам болот эми, мал катары гана таштап салган. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, ошо коллективизация мезгилинде ат башыдан ушу дан эгиндерди алуу боюнча план коюлган. Эми бул ушу жалаң мал менен кесиптенген, мал менен өмүр бою ошол көчмөнчүлүк жашоодо буудай өстүрүп көргөн эмес эч ким. Буудай ал жерде, мен өзүм ошо Казыбек айылынан болом, ал жерде буудай дагы өспөйт. Анан ойлоп көрүңүз, айласы кетип, багы өзүнүн малдарын союп сатып, ошонун акчасына эгин сатып келип, мамлекетке тапшырууга аргасыз болушкан.
анан баягы айласы кеткенден кийин анан ушундай көтөрүлүштөр болгон да. Эми кайра эле ошо партиялык документтер жазат, эмне үчүн көтөрүлүш чыкты деп кайра себептерин изилдешет да. Өздөрү изилдешет дагы, ушул себептерди айтат дагы, анан кайра өздөрү ушу партиялык документтерде жазылат. Ушул кыргыздардын дейт коллективизация мезгилиндеги советтик бийликке каршы чыккан бир формасы ошол Кытайга эмиграция болду деп жазат да. Бул күрөштүн бир формасы катары ушул Кытайга качууну белгилеп жатышат да. Ошол бийликтин реакциясы тууралуу айта кетсек, ошол 30-31 жылдар, эгерде жаңылбасам, Жусуп Абдрахманов 30 же 31 жылы Оренбург жака мындай ссылка деп коебу. Негизи эле мен сурайын дегеним, жергиликтүү жетекчиликтеги улуттук кадрлар, негизи жергиликтүү кыргызстандык жетекчилер бир ошол чара көрүп, ошонун кесепеттерин жумшартуу аракетин же токтотуу аракеттери болуп турбу? Жергиликтүү партиялык, советтик жетекчиликтер, кыргыздын ичинен чыккан кадрлар жетекчилери болгон. Мисалы ошол ак чубак көтөрүлүшү боюнча изилдеп отуруп, ошо архивдик маалыматтарда жана эс тутумда Ыбырай Тойчунов деген ошо партиялык ишкер болгон экен. Ошол кезде мезгилде анан атайын ал Ыбырай Тойчуновду командировкага жиберет экен. Ошол анткени жергиликтүү өзү ошол ат башыдан болгон экен. Ошол көтөрүлүштү басуу боюнча, же болбосо басуу биринчиден, экинчиден изилдөө боюнча, себептерин аныктап чыгуу боюнча. Анан ошол Ыбырай Тойчунов барып, ошол жерден да бир топ адамдардын өлүмдөн сактап калган экен да. Анткени советтик аскерлер атып баштаганда, багы ак желек көтөрүп алып, Ыбырай Тойчунов барганда, жана 200 адам атылбадыбы? Ошондон кийин Ыбырай Тойчунов барып сактап калган экен. Бул дагы ошол партиялык ишмерлердин, ошо жергиликтүү калктын ошол көтөрүлүшкө болгон мамилеси да. Анан кийин мүмкүн ошол Ыбырай Тойчунов сыяктуу ошол командировкага баргандар тарабынан ошол көтөрүлүштүн себептери, ага катышкан адамдар боюнча изилдөөлөр мүмкүн ошол партиялык документтерде сакталып калган болуш керек. Бул пленумда да каралган экен, эң кызыгы. Ошол боюнча республикалык пленумда каралып, ал жерде ак чубак көтөрүлүшү деп айтылбайт, черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Урууга аталышына байлап, ошол чериктердин көтөрүлүшү болгондугу тууралуу пленумдун ошо токтому бар экен, бирок ал жерде толук эмес, пленум болду, ошо көтөрүлүш каралды деген гана ошол партиялык архивдик документтерде сөз болгону тууралуу эле кыскача констатация болгон экен да. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол коопсуздук комитетинде толук ошол көтөрүлүштүн чыгышы боюнча маалыматтар бар болуш керек. Азыркы учурда сиз мына тарыхчы изилдөөчү катары кайсыл булактардан маалымат алдыңыз, алууга үлгүрдүңүз? Кайсы архив Кыргызстандан, мисалы Улуттук коопсуздук комитети, мамлекеттик архивби же башка өлкөлөрдүн архивинен маалымат алганга үлгүрдүңүзбү? Эми ал боюнча бизде азыркы бүгүнкү күндө Улуттук коопсуздук кызматтын архивине бизге багы уруксат жок. Ошондуктан мен борбордук биздин Кыргызстандагы борбордук архивден алдык. Ошондой эле парт архив деген өзүнчө архив бар. Ошо партиялык документтердин архивинен. Андан кийин бул Казакстанда биринчи президент архиви бар экен, атайын партиялык документтердин архиви бар да. Бул Казакстанга кандайча Кыргызстан тууралуу маалыматтар архивге түшүп калган? Анткени ошол баардык мезгилде мисалы Сталинге берген буйруктар, ошондой эле бул жеке эле бул Кыргызстан, Казакстан деп бөлүнгөн мисалы СССР боюнча ошол кандай документтер барып калган болсо эле ошол жерде сакталып калган да. Анткени сөзсүз түрдө ошол көтөрүлүштүн себептерин изилдеп жатканда эмне үчүн чыкты, кайсы аймактарда чыкты деген дагы мүмкүн ушундай директива болгон болуш керек да. Бирок ал жерде биз ак чубак көтөрүлүшү боюнча маалыматты таппадык. Ал жерде бул Талас көтөрүлүшү боюнча Алматыдан
табылды. Анткени бул жакын болгон үчүн мүмкүн ошол экиндей Оли ата уездине жакын, Оли атага жакын болгондо Дмитриевка айылы. Жакын болгон үчүн ушу Талас кантонундагы көтөрүлүш жөнүндө жазылат. Ошондой эле коллективизация мезгилинде ачкачылык, биз айтып атабыз Кыргызстанда көп ачкачылык болгон эмес деп. Ал эми ушу Таласта ачкачылык болгондугу жөнүндө Дмитриевкада анткени Казакстан жакын болгон үчүн эгиндердин көбү ушу Кыргызстандан Казакстанга баягы Оли ата станциясына жүктөлгөндө. Ошол жерге жүктөлгөн экен дагы. Анан ачкачылык болгон жөнүндө ошол кезде бир демонстрация, митинг болгон жөнүндө бир маалымат. Дмитриевкадабы? Дмитриевкада эң кызыктыгы бир маалымат табылды. Ошол Дмитриевкада немис улутундагы адамдар арабага ачкачылыктын айынан 7 жаштагы баласы каза болуп калат экен. Эми ушу ачкачылыктан ушунчалык арыктаган дейт, сөөг эле калган. Ошол баланын өлүгүн алып алып Дмитриевканы араба менен айландырышкан экен да. Мына көргүлө. Чара көрүлүптүр баларга кандай? Анан чара көрүү жөнүндө жазылбайт. Мына ушундай митинг болду деп. Бирок биз багы Советтер Союзунда айтпадык, Советтер Союзунда жазылат го, эч кандай митинг болгон эмес, демонстрациялар болгон эмес деп. А бирок изилдеп келсек, мына ушуреки Талас аймагындагы мына ушурекиндей митинг болгон экен да. Ушу ачкачылыкка каршы жанагындай арабага салып алып бийлик көрсүн деген бир Кайсы жылы болгон бул? 30-жыл. Кулак кагыш болгон экен да, 1931-жылда. 31-жыл. Ушул маалымат эми бул үркүндү тууралуу маалымат жаңыдан гана архивтерден казылып чыгарылып аткандан кийин негизи эле мисалы чоң үркүн тууралуу маалыматты мындай ачык айтып талкуулап изилдегенибизге мындай көп эле болгон жок. Анча мынча окуу китептерине киргендир чоң үркүн тууралуу. Ал эми кичи үркүн тууралуу маалыматты мындай жайылтып бир илимий конференция болобу, бир талкуу болобу, ошондой деңгээлге алып чыгуу зарыл деп ойлойсузбу? Анткени көп деген мындай чын эле жаңы маалыматтар чыгып жатат да. Албетте бул боюнча коллективизация мезгилиндеги же болбосо ошол совет бийлигинин тоталитардык режими боюнча илимий конференциялар болду. Бул боюнча ушул атайын биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых илимдеринин доктору профессор Төлөбек Абдрахманов агай менен биргеликте дагы китеп жазып, китептин окурмандарга тартууланды. Бул боюнча илимий жаатта бир нече конференциялар эле болуп жатат бүгүнкү күндө. Бирок эми ошо коомчулукка таратыш керекпи деп ойлойм да. Бул боюнча ошо кичи үркүн жөнүндө жана ошондой эле ушул кичи үркүндүн кесепеттери кандай болду, анын себептерин изилдеп ошол коомчулукка Изилденелик көп дагы жактары бар, көп жактары бар да. Эми ошол эфирден пайдаланып айтаар элем мүмкүн ушул жаш тарыхчылар, жаштар дагы ушул темага кайрылышса деп. Анткени ачылбай жаткан барактар абдан көп бул боюнча. Ушул коллективизация мезгилиндеги көтөрүлүштөр, ошол көтөрүлүштөр кайсы аймактарды камтыды, анын жетекчилери, анын кесепети кандай болду, канчалаган адамдар курмандык болду мына ошореки көтөрүлүштүн айынан. Бул боюнча дагы изилдене турган ачылбаган барактар дагы али алдыда деп ойлойм. Эми мына биз теле көрүүчүлөр мына бүгүн сизди Гүлзат Абдалиеваны гана билет, ушул теманы изилдеген, ушул маселени изилдеген. Негизи эле мисалы мына Көл аймагында, Ат башы, Сузак, Ош, Таласта дагы ушундай көтөрүлүштөр болгон деп айтып жатасыз. Ошол жергиликтүү деңгээлдеги мындай өз алдынча изилдегендер же тарыхчылар тарабынан кызыгуу болду. Негизи эле ошол аймактарга мындай илимий экспедиция же бир мындай барып көрдүңүзбү? Ал жакта кызыгуу жарата алдыңызбы? Бул эми жалгыздараак бак болбойт десе, жалгыз мунун баарын көтөрө албайсыз. Буга бир илимий поздордун тобу кириши турган бир темадыр.
Албетте бул боюнча бүгүнкү күндө ошо Талас университети менен дагы байланыштык. Ошол жерде дагы тарыхчыларга айтып, мына ушул эркиндей көтөрүлүштү, ошо Димитриевкадагы болгон көтөрүлүштү толугу менен, бул боюнча бир эле илимий макала бар да, ошо Талас көтөрүлүшү боюнчачы. Эми аны толугу менен ачып окурмандарга ошо кыргыз калай калкына жеткириш керек деген, мисалы ошол Таластагы тарых изилдөөчүлөр менен атайын жолугуу болду. Бул боюнча алар айтышты, ушу экспедицияны уюштурсак, ал жерде архивдик маалыматтар дагы бар экен, ошол Таластын эле областтык архивинде, ошондой эле ооз-эки тарыхты дагы жыйнасак деген алдыда максаттар бар. Эми келечекте аткарылып калар деп ойлойм да эми. Мына бул биздин бүгүнкү маектагы эсимде долбоорунун эсимде талкуу аянтчасынын алкагында ошонун колдоосу менен болуп жатат. Элдин эс тутуму, бул тарых башка, элдин эс тутуму башка, расмий тарых башка, китеп жүзүндө кагазга түшүп калган. Ал эми элдин эс тутумунда. Мына сиз анча мынча мына аксакалдарды, ошол окуялардын күбөсү болгон аксакалдарды, Сейит Казандабековго окшогон ошолордун сөзүн угуп, бир аз мындай элдик эс тутумунан алган бир мүмкүн ошонун үрөөнү өнүп чыккандыр деп коелу. Кийин өзүңүз илимий пост катары аны өндүргөнсүз да. Эми бир муун өтсө бул унутулуп калат да, туурабы? Албетте. Унутулуп калат. Ошол эле мына начальник дөбө дедиңизби, кандай дедиңиз? Начальник Кокту. Начальник Кокту деген эл арасында бирок белгилүү жер бар экен, бирок эмнеге антип аталып калганын эч ким билбей калыптыр дээрлик. Ошондой жерге, ошондойлордун мындай ошондой окуялардын элдин эсинде түбөлүккө калтыруу, тарыхта калтыруу аракеттерин жасап көрдүңүзбү? Мүмкүн ошол жерге обелиск болобу, мисалы 16-жылдагы Үркүндүн курмандыктары же болгон окуялар жерге, мисалы көлгө бараткандагы эстеликти билебиз. Ошол сыяктуу эстеликти орнотуу керектир мүмкүн. Мындай китеп жазуудан тышкары дагы эл арасында ошол жердеги болгон окуяларды ошол жергиликтүү эл унутпай эстеп жүрсүн деген. Албетте багы эс тутум өтө терең багы сакталат экен, бирок ошентсе дагы мезгил өтүп атат. Багы ошол көтөрүлүштү көргөндөр, аны уккан адамдардын арасы барган сайын суюлуп баратат да. Бул боюнча Ремидордун эң жакшы айткан сөзү бар. Бир аксакал өткөндө бир кылым өтөт деген жакшы эскерүүсү бар да. Мына ошол сыяктуу бул мейли Ак Чубак көтөрүлүшү болсун, Таластагы Димитриевка, Көлү тараптагы көтөрүлүштөр болсун, ошол боюнча бир эскерүү бир нерселерди коюш керек деп ойлойм да. Эстеликтерди. Өтө эми чоң эстелик десе эле биз кыргыздар чоң бир эстеликти айтабыз да. Ошол жерге бир белги, менин оюмча да, такта бир белги коюп, мына ушул жерде мисалы Ак Чубак көтөрүлүшүнүн башталышы начальник Кокту болгон, же болбосо көк аргында момча киши атылган деген гана белги коюлса деп ойлойм да. Бул боюнча эми кээ бир көп эле оюмду айтып жүрөм. Анан мамлекетке кайрылып көрдүңүзбү? Жергиликтүү бийлик органдарына, же мисалы ошол эле аттуу баштуу колунда бар адамдарга кайрылып көрдүңүзбү ушул ишти ишке ашырууга? Эми багы биз изилдөөчүлөр жазабыз, айтабыз, бирок чындыгында андай коомдук ишмерлерге, жергиликтүү бийликке эч кайрылган жокмун да. Чындыгында кайрылуу болгон жок. Бирок мен эми ушул эфирден пайдаланып айтаар элем, ошол жерге бир белги коюп койсок, укум тукумдардан бери ошол жерден биздин ата бабаларыбыз басып Кытайга качкан жер деп бир эстелик коюп койсок, белги коюп койсок, бул биздин урпактар үчүн эле эң маанилүү болмок деп эсептейм да. Анткени ал адамдар өтүп кетти. Ошол жерге мүмкүн жаш урпактар барып Куран окуп, ушул жерде негизи эстеп билип жүрүү пайдалуу го дейм. Пайдалуу болмок. Тилекке каршы азыр биздин коомдо баардык деңгээлде мындай түшүнүү жок окшойт да. Бул тарых десе эми ал жомок, өткөн өттү, кеткен кетти, аны эстеп, аны сөз кылуу эмне деп ошонун маанисин түшүнбөй атабыз да. Мисалы биз деле мына азыр ушу долбоордун алкагында сиз менен сүйлөшүп атканда айрымдарга бул кызыксыз. Чын айтып, каяктагы бир тарыхты сөз кылып атат. Эми бир 100 жыл, 80 жыл мурда өлүптүр, болуптур, эми айтканда эмне, аны жазганда кызыксыз да. Чын деле азыркы коомдун, биздин коомубуздун приоритеттери башка болуп аткандыр. Бирок анын тарых көрсөткөндөй, тарыхты биз унутсак, тарыхты эстебей жүрсөк, анын сабактарын эске албасак, ошол нерсе кайрадан кайрылып келип башыбызга бир тиет.
албетте. Тарых деген бул эмне? Тарых деген ата бабаларыбыздын баскан жолу биринчиден, экинчиден андан сабак алуу бизге ошон үчүн керек деп ойлойм да. Анан ушул кайгылуу окуялардан сабак алуу үчүн ошондой эстеликтерди коюп, урпактарга айтып, анан эс тутумубузда дагы ошо сактоо бир биздин парзыбыз болуш керек деп эсептейм. Сизге чоң рахмат. Сиздин эмгегиңизге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайм, ден соолукта болуңуз. Жаңылыктар болсо бизге келип айтып берип туруңуз. Урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, сиздер эсимде долбоорунун кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерге чейин көрүшкөнчө бар болуңуздар.